learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things. Америкалык журналист Флора Люс өзүнүн цитатасында белгилеп өткөндөй, башка тилди үйрөнүү бул жөн гана башкача сөздөрдү үйрөнүү эмес, бул дүйнөнү башкача ойлонууга үйрөнүү. Демек, бардык экран артында отурган жаш досторго дүйнөнү башкача ойлонууга үйрөнүү үчүн башка тилди үйрөнүүгө чакыруу менен биз бүгүнкү эфирибизди баштадык. Now guys, please pay attention to the screen. Балдар, экранга көңүл бурабыз. Look at the pictures and make up sentences. Сүрөттөргө карап, сүйлөм түзүп көрөлүчү. What is he doing? What is he doing? Мен берген суроого көңүл бөлөбүз. What is he doing? Демек, ушул таризде жооп беришибиз керек. Ушул таризде сүйлөм түзүп көрүшүбүз керек. Now, yes, he is jumping. Демек, бул бала секирип жатат. He is jumping. The next one, what are they doing? What are they doing? Алар эмне кылып жатышат? They are reading books. They are reading books. Guys, how do you think? What about will be our today's new topic? Балдар, кандай ойлойсуңар? Бүгүнкү жаңы темабыз эмне тууралуу болмокчу экен? Yes, you're right. Today we're gonna talk about grammar. Азаматсыңар балдар. Силер оңой эле таап алдыңар. Бүгүнкү биздин темабыз грамматикага байланыштуу болмокчу. Now, today we're gonna learn about present continuous tense. Бүгүн биз силер менен учурчактын узартылган формасы тууралуу кеңири үйрөнөбүз. First of all, you should learn the formula of the present continuous tense. Алгач биз учурчактагы узартылган форманын формуласын билип алышыбыз керек. To be plus verb ing. Демек, бизге to be жардамчы этиши керек болот экен. Ага албетте этиш кошулат дагы, бирок этиш өзү эмес, герундий. Мындайча айтканда ing формасы менен колдонулат экен. As you know, we have 3 to be's in present simple. Учурчакта бизде to be'нин 3 формасы бар. Am, are, is. Демек, ушул жардамчы этиштерден кийин этишти алып келет экенбиз дагы, ага ing формасын улап коет экенбиз. Now, please pay attention to the screen. Subject. Бул жерде I am playing. Демек, play деген этишке ing уланып, playing деген сөз жаралды. Бул жерде subject же болбосо pronoun сүйлөмдүн башында келип атат. Ага to be жардамчы этиши кошулуп атат дагы, анан герунди келип атат. Анан complement object. Мындайча айтканда, толуктооч сөздөр андан кийин гана келип атат. Экинчисин карап көрсөк. She is eating pizza. They are watching TV. Мына балдар, ушундай таризде биз учурчактын узартылган формасын жасап алат экенбиз. Эми бизге учурчактагы узартылган форманы кайсыл сөздөр сыпаттап же көрсөтүп берет? Now деген сөз биздин сүйлөмүбүздө болсо, биз түшүнүшүбүз керек, бул сүйлөм учурчактагы узартылган форма экен деп. Демек, now деген бул азыр. At the moment. At the moment. Бул азыркы тапта, азыркы моментте деген сыяктуу маанини берет. Right now, азыр эле, азыркы учурда, right now. Демек, ушул 3 сөз биздин сүйлөмдөрүбүздө колдонула турган болсо, алар present continuous tense болот. Now, please use them in sentences. Келгеле анда ушул сөздөрдү сүйлөмдөрдө колдонуп көрөлүк. She is reading a book now. She is reading a book now. Ал азыр китеп окуп жатат. They are playing basketball at the moment. They are playing basketball at the moment. I am watering the flowers right now. I am watering the flowers right now. Мына балдар, ушундай таризде биз сүйлөмдөрдү куруп алсак болот. Now, add the ing ending to the given verbs and write them out. Азыр силерге берилген этиш сөздөргө ing формасын улап жазып көргүлөчү. You have given several verbs: read, help, speak, go, eat. I'll give you 30 seconds. Мен силерге 30 секунд убакыт беремин. Ушул сөздөргө ing формасын улап жазып көргүлө. Балдар, эгерде силер мурдагы өтүлгөн сабактарды кайрадан кайталап көрүүнү кааласаңар, анда ЭлТР Билим каналынын Instagram, Facebook баракчаларынан жана YouTube каналынан көрүп алсаңар болот. Guys, if you want to watch previous English lessons from ЭлТР Билим channel, you may watch them from Instagram, Facebook, YouTube social pages.
Now, if your answers are ready, please check them. Эгерде жоопторуңуз даяр болсо, келгиле текшерип көрөлүк. Reading, you're right. Helping, азаматсыңар. Speaking, going, eating, awesome. Азаматсыңар балдар. Силер бул көнүгүүнү туура аткардыңар. Now, put the words in the right pictures and complete the sentence. Демек, сөздөрдү, берилген этиш сөздөрдү биз сүрөттөргө дал келтиришибиз керек экен. You should make up correct sentences. Туура сүйлөм түзөбүз. We have given several verbs: studying, getting up, eating, playing tennis, drinking, getting dressed, running, having a shower, jumping. What is he or she doing? Демек бизге he жана she берилген, алар эмне кылып жатат деген суроого жооп беришибиз керек. You should match the words with the pictures. Сүрөттөргө карап жайгаштырып алсак оңойтураак болот. Now, if your answers are ready, please check them. Анда жоопторуңузду текшерип көрөлүчү? Yes, you're right. The first sentence. She is studying. She is studying. Мына балдар, силер бул жерде этиштерди кайрадан колдонуп жатасыңар. Бул жерде study деген баштапкы этиш эмес, албетте ing уланган studying деген сөз келип жатат. She is playing tennis. She is playing tennis. He is running. He is getting up. Албетте бала бул сүрөттө ойгонуп жаткандыктан силер getting up деген сөздү койдуңар. He is drinking. He is drinking. He is having a shower. Having a shower. He is eating. She is getting dressed. She is getting dressed. And the last one is he is jumping. He is jumping. Азаматсыңар балдар, силер бул көнүгүүнү жогорку деңгээлде аткардыңар. Мен ойлойм, силер бүгүнкү теманы аябай жакшы кабыл алып жатасыңар. Now, scramble the sentences. You have given several incorrect sentences. You should correct them. Силерге туура эмес сөздөр аралашып кеткен сүйлөмдөр берилген. Сүрөткө карап, сүйлөмдөрдү туура кылышыңар керек. For example, flying, he is a kite. Бул сүйлөмдү кантип туураласак болор экен? Are you ready? Даярсыңарбы? Let's check your answer. Келгиле жоопту текшерип көрөлүк. Yes, you're right. Good job. He is flying a kite. He is flying a kite. Азаматсыңар. Next sentence. Are they cooking? Are they cooking? No? Let's see your answer. They are cooking. They are cooking. Азаматсыңар. Water. I drinking am. Now correct this sentence, please. Let's check your answer. Жоопту текшерип көрөбүз. Yes, you're right. I am drinking water. I am drinking water. Демек бул жерде суу ичип жатамын деген сүйлөмдү биз туура аткардык. Alone, he running is. Alone, he running is. Now please correct this sentence. Ушул сүйлөмдү туура кылып көрөлүк. Check your answer, please. Yes, awesome. He is running alone. He is running alone. Демек бул бала жалгыз жүгүрүп жүрөт. Азыркы тапта, азыркы учурда болуп жаткан окуя жөнүндө баратат сөз. Балдар, эгерде силер мурдагы өтүлгөн сабактарды кайрадан кайталап көрүүнү кааласаңар, анда ЭлТР Билим каналынын Instagram, Facebook баракчаларынан жана YouTube каналынан көрүп алсаңар болот. Now use the correct form of the verbs in brackets. Демек бизге кашан ичинде берилген этиш сөздөрдү ачышыбыз керек. Аларды албетте бүгүнкү өтүлгөн темага байланыштырып ачышыбыз керек. To be жардамчы этиши жана этиштин ing формасы уланган түрүн колдонушубуз керек. Now the first sentence. The baby cried loudly. I eat my lunch now. She read a book at the moment. The students listen to the teacher. They play football in the park. He studied for his exam right now. I'll give you 1 minute. Силерде 1 мүнөт убакыт бар, бул көнүгүүнү аткарып көрөбүз.
Guys, if you want to watch previous English lessons from ЭлТР Билим Илим channel, you may watch them Instagram, Facebook, YouTube, social pages. If your answers are ready, please check it. Жооптарыңыз даяр болса, келгиле текшерип көрөлүк. The baby is crying loudly. Азаматсыңар. Бул кашанын ичиндеги этишти силер аябай туура ачтыңар. The baby жикелик түрдө болгондуктан чөбү жардамчы этиши is келди дагы. Cry сөзүнө ing мүчөсү уланып is crying деген туура вариант келип чыкты. The baby is crying loudly. Экинчи сүйлөмдү карап көрөбүз. I am eating my lunch now. Демек, I учурунда чөбү am болгондуктан учурчакта, ал эми eat этишине ing улангандан кийин eating айлангандыктан бул жерде am eating туура варианты келип чыкты. Үчүнчү сүйлөмдү карайбыз. She is reading a book at the moment. Демек, she де чөбү is, ал эми readке ing улап is reading деген вариантты туура жаздыңар. Азаматсыңар балдар. The students are listening to the teacher. Бул жерде students көптүк түрдө болгондуктан, албетте көптүк түрдө биз чөбү жардамчы этиши аны колдонгондуктан are жана listening туура вариантын койгонсуңар. Азаматсыңар. They are playing football in the park. Бул сүйлөмдү дагы туура аткардыңар. He is studying for his exam right now. Азаматсыңар. Мына балдар, биз учурчактагы узартылган форманы кандай колдонобуз, этиштерди кантип өзгөртөбүз жана чөбү жардамчы этиши кайсы учурда кантип колдонулат, баардыгын кеңири үйрөнүп алдык. Албетте бул учурчактагы гана узартылган форманы үйрөндүк. Ал эми кийинки сабактарыбызда биз ушул учурчактагы узартылган чактын суроолуу, карама-каршы маанидеги сүйлөмдөрдү түзүүнү дагы кантип жаратууну дагы үйрөнүп алабыз. Бүгүнкү сабагыбыз силерге жемиштүү болду деп эсептеймин. Бүгүнкү темабызды өзүңөрдүн жашооңордо, сабагыңарда, сүйлөмүңөрдө кеңири колдоно аласыңар деп ишенемин. We are at the end of the lesson. Биз да сабагыбыздын аягына келип калдык. It's time to say goodbye. Bye for now.